Кыргызстанга үчүнчү өлкөлөрдөн оң рулдуу унааларды алып кирүү сунушталган. Ага карата эки ача пикирлер жаралып, Ички иштер министрлиги оң рулдуу унаалардын катышуусунда жол кырсыктары көп катталат деп эсептесе, ал эми айрымдары бул айдоочудан көз каранды деп эсептешет. Бул тууралуу алдыда кененирээк сөз кылабыз. Оң рулдуу унааларды Евразия экономикалык биримдигинен сырткары мамлекеттерден, тактап айтканда Жапония, Түштүк Кореядан ташып келүүгө убактылуу уруксат берүүнү айрым эл өкүлдөрү сунушташкан. Активисттер мындай демилгени колдоп, оң рулдуу унаалар кирсе, жай тургундар бир топ арзан баада унааларына шарт түзүүлөрүн айтышууда. Мындан сырткары Кыргызстанга салыштырмалуу жаңы унаалар киргизилип, экологияга зыян келтирбейт дейт активист Эртай Исхаков. Биринчиден эң эле жакшысы бул жакшы акчага, то есть арзаныраак акчага сапаты жакшыраак унаалар келмек. Анткени бүгүнкү күндө базарда унаалардын жакшылары калбай калды, эскирди. 7 жылдан бери официалдуу түрдө жаңы унаалар кире элек. Бул биринчиси элге арзан болмок жана сапаты жогору болмок. Свежий машина айдашмак. Экинчиси Кыргызстандын бюджетине өтө чоң миллиарддаган сомдор түшмөк. Деген менен унаа кырсыктары көп катталып, анын кесепетинен өлүм менен коштолгон учурлар да жок эмес. Жапониянын жолдоруна ылайыкташтырылып чыгарылган оң рулдуу унаалар биздин жолдорго туура келбейт дегендер бар. Өзүңөргө белгилүү болгондой, Кыргызстандын аймагында жолдор баардыгы сол унааларга ылайыкташтырылып жасалган да. Ошо негизинде азыркы учурда мына сиздер айтып аткан оң рулдуу автоунаалар оң руль, айдоочулук руль оң жакта болгондуктан ошо карама-каршы тилкеге чыгууда бир аз мүчүлүштөр пайда болуп, ошо негизинде жолуна кырсыктары келип чыгып атат. Шаардагы, Кыргызстандагы жолдор баардыгы сол рулдуу унааларга ылайыкташтырылган. Знактар, светофорлор, бурулуштардын баардыгы ошо сол рулдуу машиналарга ылайыкташтырылган да, туура келбей калат да. Япониянын өзүндө дагы сол рулдуу унаалар көп жүрөт. Өзүндө да ал жакта эч кандай мындай нерсе жок. Биздин Россияда Владивостокто 10 миллионго жакын калкы бар региондо 90% унаалар оң рулдуу. Кыргызстанда оң рулдуу унааларды каттоого уруксат жок болгону менен айдап жүрүүгө тыюу салынган эмес. Өлкөдө 200 миңдей катталган оң рулдуу унаалар болсо, ал эми катталбаган. Тактап айтканда, башка мамлекеттин каттоосунда турган 100 миңдей оң рулдуу унаалар бар. Жалпы санда Кыргызстанда 30% болжол менен бул оң рулдуу унаалар. 30% болсо, демек ДТПнын саны дагы 30% болсо дагы жарашмак. Бирок 25% деп ГОБД МВД өзү айтып жатат. Жана 22% бул жанагы оор ДТПлар деп. 17% бул только кыргыз унаалар. Көчөдөгү мына видеолор бар, фактылар бар, өздөрүнүн сайттарында бар, жаңылыктарга чыгып атат, чет мамлекеттик номерлер менен дагы унаалар ДТПга учурап жатпайбы? Алардын санын булар албай жатат. Ошон үчүн бул эң эле мындай чоң туура эмес. МВДнын калп айтканында бул элдердин көзүн боечулук кылып, элдердин оюн башка жакка буруп, булар азыр ошол оң рулдуу унааларга каршы чыккан кези. Коомчулук бул тууралуу кайчы пикирде. Жол кырсыктары айдоочунун жол эрежесин сактабаганда дешсе, айрымдары оң рулдуу унаалар озуп айдап өтүүдө тоскоолдук жаратаарын айтышат. Жакшы болот да, бизге жаңылып албайбызбы? Жаңы техника минсек жакшы да. Эскилер жок болот. Ана Россиянын барахлоосу жок болот, ана металл келип атат го, бүт мусор. Ошо жок болот да. Жакшы болот бизге жаңы кирип калса. Айдачы завыш edет бул толка. Жаш балдар айдат, басаттагы карасам, прав немендеге чыгып алып, сулжа ошоно болуп атат полна. Мына Кудай кааласа биз жүрөбүз, акылlı секин жүрүш керек да, толка прав жолдордо. Оң рулдуу унааларга балам менин оюм каршы өтө. Туура эмес бул. Биздин движенияга туура келбейт. Авариянын бардыгы ошонун кесепетинен келип атат. Тем более катын кишилер минип алганын бардыгы. Праваны окубай алгандыктан зависит баарыбычы. Себеп дегенде авария болгон, жанагындай катастрофа болгондорду карасаңар, левый рулдон деле көп да, правый руль эмесчи. Ошондуктан эң негизгиси бул праваны сатып алгандын кесепетинен болуп атат бардык нерсечи. Эскерте кетсек, оң рулдуу унааларды каттоого 2015-жылы тыюу салынган. Өлкөдө жалпы 1,5 миллиондой автотранспорт болсо, анын 190 миңден ашыгы оң рулдуу. Актилек Акылбек уулу, Темирлан Эрнест уулу, Нур Ньюс Ош шаары.